Ата-эне кадырыңды жоготтуң. Балдарыңа өз абийириң короттуң. Тарбия бер, жок сен анын ордуна өз оолуңа душмандарды жоготтуң. Өз диниңди, ар намысың ойлобой, өз денеңди сатып жаптың акчага, балам тойсо болду дедиң унуттуң, өз оолуңду таштап салып бакчага. Эрте кетип, кечте кайра келесиң, өз оолуңа арамыңды бересиң, арак ичип көкүрөгүң толгон соң сүтүң берип, ойлонбогон энесиң. Атаң болсо жолдо жатат доңуздай, ичип жатат арак деген арамды, эй ата-эне андан көрө адалдан, баксаң боло үйдө жаткан балаңды. Арак болсо агып жаткан дарыя, ичип жатмак айылда бүт карыяң, өлгөнүң соң акыл укпай жаштарың, арак ичип арам кылат тажыяң. Эй ата-эне, ойлосоңчу буларды, жакшы жаман көрүнбөйбү көзүңө, арак кармап, арам кармап тост айтсаң, айтчы качан кошулабыз сөзүңө. Эй улуулар, ушундайда билинет, кимиң жакшы кимиң жаман экенин, ушул жолдон кайтпасаңар ким билет бир күн келип куруу калат мекениң. Акыйкат бул, кулак түтей туугандар, сөзүмө бир жакшы көңүл бөлгүлө. Бул жашоонун сыноо экенин унутпай, акырында жаннатка деп өлгүлө. Көз жаш менен айтам мунун бардыгын, эң боло инсан көөнү тардыгын, баш көтөрүп өлбөчүдөй өзүңчө, унуттуңбу айлаган мазардыгын. Ошол жерге сен да мен да барабыз. Келсейбекөт, жаткан жериң бир экен, ишенбесең айтчы гана эй тууган, бул жашоодо өлбөй калган ким экен. Акыйкатты ачуу айттым мынакей, келгилечи бир жашайлы туугандай, жолуң башта, арак ташта, улуулар, а биз коштойлу жамандыкты буугандай, а биз коштойлу жамандыкты куугандай. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн мен арак ичип чылым чеккен кишилерге кайрылам. Ыйык Рамазан айында да мына ушундай жаман илдеттен, нафсинин кулдугу, шайтандын азгырыгынан кутулуп албаган, керек тескерисинче аракка башы менен батып кеткен, сигаретке толугу менен эркин алдырып койгон жалпы жакындар, достор, жалпыңыздарга кайрылам. Аракеч үй бүлөнүн көз жашын жейт, анан өз башын жейт деген кеп бар. Болбосо арактан ичип кутулбай, арактан качып кутулат дейт биздин бабаларыбыз. Аракка чөгүп өлгөндөрдүн саны деңизге чөгүп өлгөндөрдүн санынан алдаганча аргын экенин унутпаңыздар. Алдыкы арак деген арамды, атың өчкөр ошол жаманды короңузда байланып турган итиңизге, мал коюңузга бериңиз. Айбан да ичпей. Айбан да ичпеген арамды адамдар ичкенине таң калам жана арданам кайтарайын. Ичпеңиздер деп чакырык жасайм. Ошон менен биргеликте чылым, атың өчкөр сигарет деген балекет. Бир тууганым, эгерде сиз ошол чылымды адал деп эсептесеңиз, эмне үчүн чегерден мурда бисмиллах деп чекпейсиз? Эмне үчүн бүткөндөн кийин алхамдулиллах Кудайга шүкүр дебейсиз? Эгерде сиз ошол чылым сигаретаны ырыскы деп карай турган болсоңуз, эмне үчүн таманыңыздын астына тебелеп өчүрөсүз? Эгерде сиз ошол сигаретаны жөнөкөй бир көнүмүш десеңиз, эмне үчүн ушул көнүмүштү ата-энеңиз менен, туугандар менен чогуу отуруп чекпейсиз? Эгерде сиз сигаретаны жөн эле бир ырахат, жөн эле бир кайф деп эсептесеңиз, анда эмне үчүн балдарыңыз менен бөлүшпөйсүз? Жана эмне үчүн аларга да үйрөтпөйсүз? Тескерисинче бекитип качып жүрөсүз. Арам экендигин даана билсеңиз да, акылыңыз менен мына ошол нерсеге ой жүгүрткөндү кааламайсыз. Жалпы жаштардан, достордон, жакындардан суранып кетем. Атың өчкөр арак жана жаның чыкыр чылымдан Рамазан айын урматына кутулуп өмүр бою таштап кетиңиздер. Жакшылыкты баштап кетиңиздер деп суранам. Чоң рахмат.